Assalamu alaikum tuğanlarına. Bugün 17 avgust. Баткен районунун Көкташ айылынын тургундары бүгүн Баткен райондук сотунун алдына чогулушту. Чогулгандардын саны болжолдуу түрдө 50дөн ашык адам экенин жыйындын катышуучусу билдирди. Жергиликтүүлөр ушул жылдын январь айында Баткенде кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу маселелерди көтөрүп келгендигинен улам кылмыш иши козголуп, убактылуу камакка алынып, учурда сот процесстери жүрүп жаткан жарандарды бошотуу талабы менен чогулушкан. Hakikat gerek 4 falan boşatıp versin. Şu baldarım yeldin içinde yüzü cardık yürsün. Bir caka bara almaya çatat. 5-6 tane baldarı var. Şu beşerlerge hep kıyım oldu. 4 balaga boşlandık. 4 balaga boşlandık. 4 balaga boşlandık. Чогулгандар ошондой эле буга чейин сот иштеринде мамлекеттик айыптоочулар тарабынан айтылган сөздөргө да кошулбай турганын билдиришкен. 4 баланы камагандан бери топалаң токтоду деген сотто сөз болгон. Ошол боюнча 4 бала. Прокурор айткан. Баланы камады, мына неме болтат деп уруш токтойду. Онон бери канча 2 3 үйдү күзүшчү. Атыш болду. Айша табыз айтпашады. 70-ке кирген аксакалды. Дасмар огун алалы мына. 3 солдат атты. 3 солдат атты. Начальник ставаны атып атат. Буларды эч ким карамайт. Соттук отурум күбөлөрдү суроо менен улантылганы маалым болду. Бирок акыркы чечим качан чыгышы тууралуу так маалымат айтылган эмес. Мындан сырткары чогулган тургундар Баткендин жергиликтүү бийликтерине да нааразычылыгын билдиришкен. Президентке жолугаса, президентке ham жолуктурган жок. Барбагыла деп вообще бир чындыгы эле бул эч ким жолугуп турган жок. Арабайт бизде эч ким. Президентке барабыз деген күнү жолдон келип, аким досту, неме досту деп атпайбы? Өкмөт, айыл өкмөт, эсенби досту деди. Ошону биле тургандар бар? Ha tostu деп атат мына. Аким барып тосту деп атат. Жөнөтпөй койду. Аким өткөзбөй койду. Чындыкты сүйлөштөн не коргосуңар мен? Бу балдардын негизи күнөөсү жок. Күнөөсү жок. Ошондой. Эч кандай күнөөсү жок. Kim korkutkan bulsa aytıversin. Biz psikolojikten, nervden ketip жатабыз. Жаштарыбыз olsa çıkayın dese tossa. Bardık halgimde bir көрünбөгөн желе менен биздин путубузду байлап койду. Bu кандай акыйкат, bu кандай bir ел? Onun kadar kattarak kelişiz gerek. Эскерте кетсе, кыргыз-тажик чек арасында 6 август күнү да эртең менен жана кечке маал 2 ирет ок атылган. Курал колдонуу менен коштолгон окуяда тажик тараптан 1 киши каза болуп, Кыргызстандын 2 жаранына ок тийип, ооруканага түшкөнү кабарланган. Өткүрбек Рахманов, Регион.